Кайран кайнеже. Бүттү? Күйөө бала. Таластын күйөө баласы. Оюн таластан чыктыңыздар. Жалпысынан оюндардын өткөн оюнчу айтып бериңизчи. Оюндар Кудай буйруп жакшы өтүп атат. Оюн талаасы Кудай буйруса жакшы. Сонун оюн талаат кылып берди федерацияга рахмат. Ушунда оюн уюштуруп бергенге да рахмат федерацияга. Мында оюн эч качан болгон эмес айыл өкмөттөрдүн арасында. Жакшы турнир болуп атат. Буга чейин дагы айыл өкмөттөрдүн ичинде жана райондун ичинде, областтын ичинде сонун оюндар болду. Бүгүн дагы Кудай буйруп оюн жакшы болду, кырсыгы жок. Оюнда биртке болот да, эмоциялар болот, биртке пикир келишпестиктер болот, бирок оюнда бул оюн ичинде эле калат да. Баары кызуу кандылык, оюн ичин. Оюн ичинде калат да, короче. Бизде эми баарыбыз бири-бирибизди тааныйбыз да, эми баарыбыз кучакташып эле, өбүшүп эле, жытташып эле жүрбөйлүкпү. Оюн деген оюнда. Оюнда деген ар кандай болот. Өйдө болот, ылдый болот. Бирок менин оюмча оюн жакшы болду. Баягы буга чейин айыл өкмөттөр оюндары болбогондо Нооруз турнирин эле күтүп калчу эле. Ооба, буга чейин ушул кыштан баштап эле Нооруз турнирине даярданчубуз. Мында Кудай буйруп кыштай айыл өкмөттөрдүн чаптык, ойнодук. Ошо тамдалып ушул күнгө келдик. Ошол жакшы оюндар болот, Кудай буйруп. Жакшы. Негизи баягы оюн талаасындагы сонун кылып коюшту. Если оюн талаасы баягы футболдукундай болуп, Колизей форматында болсо, көрөрмандар үчүн да жакшы болмокпу. Сиздин оюңузду айта кетесизби? Ооба, жакшы болот го дейм, Кудай буйруса. Мына могу азыр эки жагында аут жок болуп, сонун болуп атпайбы? Жекеме-жеке деген аз болуп атат. Мурун деген жекеме эле бүтүп калчу да мында оюндарчы. Мисалы, бир очкону ким алдыга чыгып алса, ошол кечке эле жекеме-жекеси күчтүү болсо, жекеме эле бүтүрүп салчу да. Мында болсо жакшы болду, аут жок. Темир байке, даярдыктарыңыздар жөнүндө айтып бериңизчи. Өткөндө ошол Чүй облусунун чемпионаты жана айыл өкмөттөр арасында турнирди уткандан кийин ушу даярданып баштадык. Жер улактарга чыкпай, аттарыбызды багып, суутуп, ошол элдерден ат сурадык. Кудай буйруп, элдер ат берди мунусунда. Баягы бир оюнда сурадым эле сизден, аттарын бербей койду деп айттыңыз эле. Азыр бул оюнда бериштиби ошол аттарды? Жок, эми көп берген жок. Бирок мындай эми таарынган болбойт да. Мындай эми Нооруз турнири келип атат, аларды да түшүнүш керек. Нооруз турнирине жакшы аттарын даярдашып атышат командалар. Кээкилер ушул бергендер болду, бирок рахмат, ошол берген кишилерге рахмат, Алла ыраазы болсун. Баягы курамдагы аттарга купулуңуз толдубу сиздин? Кудайга шүгүр, жакшы. Жакшы болду, жигиттер да жакшы ойноп беришти. Жигиттерибиз да жакшы ойноду, Кудай буйруса. Аракет кылышты. Болушунча эле аракет кылдык эми. Колунан келгенибиз ушул экен. Жакшы. Баягы сиздер тараптан калыстарга, федерацияга наразычылык жок да? Жок, эмнеге наразычылык болбок эле. Биз деле өзүм деле мисалы судья болуп жүрбөдүм элем. Анан кийин ар дайым айтышат да, утулуп калган команда постоянно недовольный да судьягачы. Сен тартып койдуң, сен биякты умуп койдуң. Бирок биздин төрт көзүбүз жок. Биз көргөндү ышкырабыз да, судьяларчы. Азыркы судьяларга деле мисалы биз көрүп аткан ката кемчиликтер болду, бирок биз аларды айтпайбыз да. Судья болгондон кийин баардык жагынан жетиш да кыйын да. Көргөн жерин ышкырып атты, көрбөй калдым деп эле айтат да. Анан биз жанакындай камыр жумур болуп топтун ичинде жүргөн жерден мисалы бирөө элдин каршына кайрып кетет, бирөө аттын башына сала башка урат, бирөө болсо колго камчы менен уруп кетет. Андайларды көп киши көрбөй калат. Судья именно көрбөйт да. Эмнеге дегенде 7-8 кишинин алдысынан көрүш кыйын да. Ооба, 7-8 баланы карап туруш деле кыйын да. Анан кийин ошол колунан келишинче көргөнүн ышкырышат. Болот, любой оюнда ката кемчиликтер болот, бирок кичинекей эле болот да, өтө чоң деле болбойт. Өтө чоңдор көрүнүп калат баарыңарга эле. Чоң дүйнөлүк оюндарда футболдо деле болот атпайбы ал нерсе? Ооба, хоккейде болот, баскетболдо болот, любой жерде болот. Анан эми бул жерде кандай болсо да билбейм, мен мынау турнирдеги судьяларга ыраазы элемин. Жакшы өзүнүн кызматтарын өтүп атышат, молодцы. Аларга да рахмат, ушул жерге келип, бул чын айтканда республиканский турнир болгону менен, бирок чын айтканда мындай кандай десем, алардын обязанностуна киреби кирбейби билбейм, бирок ушул жерге келип кызмат кылып бергендерине чоң рахмат судьяларга. Биягы Оштон келип атат, жагы Көлдөн келип атат. Аларга деле үйдө жатып оокат кылган оң да. Биздин оюнубузду көрүп келип, сөздөн жаман сөз уккандан көрөкчү.
Алла ыраазы болсун судьяларга. Анан Темир байке башканы коюп эмнени айт деген макал бар эмеспи? Манасты айт. Сары Өзөн башканы коюп Манасты айт. Сары Өзөн жөнүндө окугубуз келип атат. Сары Өзөн жөнүндө айтыңызчы. Сизди башкы баягы тренер кылып шайлашыптыр, Ооба, ошол жаңы жетекчи келиптир. Ошондон баштап бериңизчи. жаңы жылдын алдында эле ошол биздин Чүй облусунун федерациясынын жетекчиси Мияров Мирбек досум ошол Сары Өзөндү тренер болуп бер деп суранган, анан макулдугумду бергем. Ошондон кийин бирке иш чаралар жүрүп атты, бирок толук кандуу ойдогудой болбой атты. Андан кийин Арсен деген мырза Сары Өзөндүн жетекчиси болуп дайынданган, былтыр билесиздер. Ооба. Ал жумушуна байланыштуу жетишпей калат экен. Бирок ал мырза келгени бир турнир дагы өткөн жок да негизинен, Жок, ал эми Сары Өзөн командасынын жетекчиси да, ал Чүй облусунун жетекчиси эмес да. Жетекчиси, бирок ошол келгени баягы бир дагы оюн болгон жок да. Сары Өзөн оюн талаасына чыккан жок да. Жок, чыккан жок. Негеден андай турнирлер болгон жок да. Ооба. Ал келгенден кийин турнирлер болгон жок. Андан кийин кышында бирке жумушуна байланыштуу бошой албай атты. Встреча кыла десек, же анын колу бошоп алат, же күздө билесиздер той топурлар көп. Ошентип бышылса жолуга албай, анан кийин ушинтип жүрүп, анан ушу бир жумабы 10 күн аралык болуп кетти. Ошо өткөрүп берди жетекчиликти. Мен действительно колум бошобойт экен. Андай кызматты аркалаганга убактым жетпейт экен деп, андан кийин Данияр деген тең тушка ушул бир жаш кичүү өзүнүн классташына өткөрүп берди. Анан анын убактысы бирке көбүрөөк экен, бирок ал Арсен мырза четте калган жок. Өзүнүн жардамын берди. Краз аргымагын сатып берген Чүй Сары Өзөн немесине, командасына. Ошону берди. Андан тышкары 3 баланын контрагын төлөп берем деп милдетин алды. Андан тышкары дагы колдон келишинче сбор убагында жардамдарымды берип турам деп сөзүн берди. Буга чейин да жардам берип жүргөн экен, былтыркы Сары Өзөнгө өзү контракт төлөшүп, ат алыш беришип жүргөн экен. Кудай буйрса, азыркы Данияр мырза жетекчибиз жакшыраак көңүл буруп атат десек болот. Кудай буйрса, ушул 3-4 күн ичинде состав жарыя болот го дейм. Жакшы, эң сонун. Курамды тандоо жагы сиздин эркиңиздеби же команда жетекчилер менен биргеликтеби? Курамды мен жалгыз чечкен жокмун. Сейитбек бар, ошол эле Данияр мырза бар, мен бар, дагы бир 2 адам бар. Ошол жалпы кеңешип, ушу команданы түптөп атабыз, кудай буйрса. Жакшы, буйруса алдыда Сары Өзөн командасы чыгат экен да, көрөрмандарын кубандырып айтып кетсеңиз болот. Ооба, кудай буйрса чыгат. 3-4 күндүн ичинде дагы бир жолу айтып коеюн. Жарыя болот команданын составы. Эң сонун. Азыр ошол балдар менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Топтолуп атат балдар. Жакшы экен. Аттар маселеси, сиздер бир аз кечигип атасыздар. Ооба, бирке кечиктик, эми Кудайдын буйруганын топтойбуз го, эми аттарды Чүйдө дагы болсо 7 облуска түткөн ат ушу Чүйгө деле түтөт го дейм. Чогулат аттар Кудай буйрса. Жакшы аттар бар да. Жакшы. Анда алдыдагы баягы иштериңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Сары Өзөндүн көрөрмандарын кубандырып өттүңүз. Маегиңизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бергениңизге дагы. Рахмат сиз да келип ушинтип бизге көңүл буруп койгонуңузга, командабызга, ушул жалпы жамаатка чоң рахмат. Сиздин да мээнетиңиз жерде калбасын. Алланын жардамы менен ушинтип элдин батасы менен жүрө бериңиздер. Чоң рахмат сизге.